Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Андыктан бүгүн биз менталдык арифметика сабагын кайрадан улантабыз. Биздин бүгүнкү өтүлүүчү саныбыз бул 80 болот. Буга чейин биз 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70ке чейинки сандардын бардыгын өтүп бүткөнбүз. Бир сере кайталап койсок, 10 болгондо биринчи турган катар бул биздин бир орундуу сандарыбыз. Экинчи турган катар 2 орундуу сандар. Үчүнчү турган бул 3 орундуу, төртүнчү турган 4 орундуу, бешинчи турган 5 орундуу сандарды түшүндүрөт. Биринчини алсак, бул бирди гана түшүндүрөт. Экинчи катар бул 10ду гана түшүндүрөт. Бул жерде алсак 100дү түшүндүрөт. Ал эми бул жерде алсак 1000ди түшүндүрөт. 10го биз дагы 10ду кошо турган болсок, дагы бир 10ду кошсок, бул уже 20 болду. Ар бир сан 10ду гана түшүндүрөт. Дагы 10ду кошо турган болсок, бул жерде 30 болду. Дагы 10ду кошо турган болсок, 40 болду. Биз буга дагы 10ду кошо турган болсок, бул жерде биздин 10убуз калган жок. Анда эмне кылабыз? 10дун бул жерден 50 келет, дагы 40 артка кетет. Биз дагы 10ду кошобуз. Дагы 10ду кошобуз, дагы 10. Оңой эле 10дуктарды кошуп койдук. Буга биз дагы 10ду кошо турган болсок, кошо албай калдык. Анткени ылдыйда 10убуз калган жок. 50-ни карайбыз. 50 дагы бош эмес. Анда 100 бизге жардамга келет. 100 келгенде 90 артка кетет. Эми 20-ны кайталай турган болсок, 20 оңой эле коюп койдук. Дагы биз 20-ны кошо алабыз. Эми 20-ны биз кошо албайбыз. 20-нын досу бул 30 болот. Анда 30га кайрылабыз. 30 айтат, мен алып салгыныңдагы 50-нү кош дейт. Дагы 20-ны биз оңой кошуп коебуз. Дагы 20-ны биз кошо албайбыз. Анда дагы 30га кайрылабыз. Биз 30ду алабыз, дагы 50-нү да артка алып, бул жактан 100 келет. Ал эми 30 болсо, биринчи 30ду оңой эле коюп койдук. Дагы биз 30ду кошо албайбыз. Анда 30дун досу бул 20. Анда 20га кайрылабыз. 20 айтат, мен алып салгыныңдагы 50-нү кош дейт. Эми 30 бул жерде бар, 10, 20, 30. 30дун өзүн кошобуз. Дагы 30ду буга кошо албайбыз. 90 болуп турат. Бул жерден 30дун досуна кайрылабыз. 20га. 20 айтат, мен алып салгыныңдагы 50-нү кош дейт. 50 дагы бош эмес. Анда 50-нү дагы алабыз. Бул жака 100 келет. Ал эми 40-ты кайталай турган болсок, ар бир сан 10дуктарды түшүндүрөт атпайбы? Ар биринен 10ду кошкондо бул жер 40 болду. 40ка биз дагы 40-ты кошо турган болсок, биринчи 10ду алабыз, дагы 50-нү коебуз. Дагы 40-ты биз кошо албай калдык. Анда дагы 10ду алабыз, 50-нү алып туруп, бул жактан 100дү кошобуз. Ал эми үстүдөгү турган сандар болсо, биринчи турган бул 5ти түшүндүрөт эмеспи? Экинчи турган бул 50-нү түшүндүрөт. Үчүнчү турган бул 500дү түшүндүрөт. Биз азыр 50-нү оңой эле коюп кое алабыз. Дагы 50-нү биз кошо албайбыз. Анда 50-нү алабыз, дагы бул жака 100дү алып келип коебуз. Эми 60-ты кайталасак, 50. 50ге биз дагы 10ду кошо турган болсок, бул 60 болду. Дагы 60-ты кошо турган болсок, биринчи биз 10ду кошобуз, дагы анан 50-нү кошобуз. 50 бош эмес болуп турганда, 50-нү алып, бул жака 100дү коебуз. Эми 70-ти кайталасак, 50-нү коебуз, 50ге биз 20-ны кошсок, бул 70 болду. Дагы 70-ти кошо турган болсок, биринчи 20-ны кошобуз, дагы 50-нү кошобуз. 50 бош эмес болуп турганда, 50 артка кетет, бул жака 100 келет. Ал эми бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз бул 80. 80ди биз өтө элекпиз. Мен айтып кеткендей эле, бул 50 эмеспи үстүдө турган 50. 50ге биринчи 10ду кошсок, бул 60 болду. Дагы 10ду кошсок, бул 70 болду. Дагы 10ду кошуп койсок, бул жер 80 болду. 80. 80ге дагы биз 80ди кошо турган болсок, 80дин досу бул 20 болот. Биринчи 20-ны алабыз, дагы 100дү кошобуз. 160 болду. Дагы биз 80ди кошо турган болсок, биринчи 30ду кошобуз, анан 50-нү кошобуз. 50 бош эмес болуп турганда, 50 артка кетет, дагы бул жака 100дү алып келип коебуз. Азыр 240 болду. Буга дагы биз 80ди кошо турган болсок, 20-ны алып, бул жака 100дү алып келсек,
биз 80-ди кошкон болдук. Дагы 80-ди кошо турган болсок, биринчи 20-ны алабыз дагы бул жака 100-дү алып келебиз. Дагы 80-ди кошо турган болсок, биз 80-ди оңой эле коюп коебуз. Биринчи 50-ны коебуз да, бул жактан 30-ду кошсок, бул 80 санын койгон болдук. Дагы 80-ди бул жака кошо турган болсок, биринчи 20-ны алабыз дагы 100-ды алып келебиз. 100 бул жерде бош эмес болуп турса, анда бизге жардамга 500 келет дагы 400 артка кетет. 560 болду. Буга чейин биз бир орунду сандарды өткөн эмеспизби? Бир орунду санда бул 8 болуп турганда, биз 8ге дагы 8-ди кошо турган болсок, 20-ны алып туруп 10-ду кошчук. Ушул сыяктуу эле, бул жерде азыр 16 болду. 80 болуп турганда, биз дагы 80-ди кошо турган болсок, 20-ны алабыз дагы 100-ды алып келебиз. 160 болду. Биздин бир орунду жана эки орунду сандарыбыз аябай оңой болот. Бир орунду кандай кылып кошкон болсок, эки орунду сандарды дагы ошондой кылып эле кошуп коебуз. Азыр биз мисал келтире кетсек, 25 болуп турат. 25ке биз 88-ди кошушубуз керек. Биринчиден биз эки орунду сандарды гана кошуп алышыбыз керек. Биринчи эки орунду санды кошсок, бизге оңой болот. Эки орунду кошкондон кийин анан бир орунду сандарды кошобуз. Эки орунду кошкондо биринчи демитебиз, 20-ны кошобуз 100-дү. Эки орунду коштук, 80-ди, эми 8-ди кошушубуз керек. Биринчи 3-тү коебуз дагы 5-ти кошушубуз керек. 500 бош эмес болуп турган болсо, 5 артка кетет дагы, бул жака биз 10-ду алып келебиз. Эми дагы 88-ди кошо турган болсок, биринчи 3-тү коштук дагы 5-ти коштук. Бул 80-ди коштук. Эми 8-ди кошушубуз керек. Бул жакта 8-ибиз бош эмес, 3 жок бул жерде. Анда биз 2-ні минус 2 кылабыз дагы 10-ду кошушубуз керек. Бул жерде 10-убуз калган жок. Жок бул жерде 10-убуз. 50-нү карасак, 50-үбүз дагы бош эмес. Анда бул жерден 100 бизге жардамга келет дагы 90 артка кетет. Азыркы саныбыз 201 болду. Дагы мисал келтире кетсек, 525ке биз 88-ди кошушубуз керек. Биринчи эки орунду санды кошобуз, 80-ди. 20-ны алабыз дагы, бул жака 100 келет, эми 8-ди кошушубуз керек. Биринчи 3-тү кошобуз, анан 5-ти кошушубуз керек. 5 бош эмес болуп турса, 5 артка кетет дагы, бул жака 100 келет. Азыркы саныбыз 613 болду. Биз биринчи бул сандарды сарабан менен аябай жакшы үйрөнөбүз, анан кийин менталдуу түрдө бул сарабанды гана элестетип туруп, менталдуу түрдө үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта биз эки орунду сандарды үйрөнүп бүттүк. Эсиңерде болсо, биринчи биз эки орунду санды кошуп алышыбыз керек, анан бир орунду сандарды кошуп алышыбыз керек. Бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аяктады. Эмки сабакта биз 90 санын өтөбүз.